Тайжигитов Султанбай Абдурашидовичке берилет. Менде кыска эле суроом бар Госторога. Муртаза Ломкович, биз по-моему 1-2 ай болуп калды, же 3 ай болуп калды сүйлөшкөнүбүзгө. Жана Кара Булактагы музей боюнча акчасы да бөлүнүп берген Минфинден. Ошол эмне болду? Биз сүйлөшкөнүбүздө такой разговор был, что 1 айдын ичинде эле куруп берем дегендей кылып кеткен элеңиз. Эмне болду азыр вообще? Же бир билдирип коюп атыңыз эмне болуп атканына. Ошол эмне болуп атат? Султан Абдурашидович, ошол тарых музейи Кара Булак айылында орунду таап, сиз бая берген тапшырмаңыз боюнча, анан 500 000 акча каралып, азыр муну долбоордук сметалык документация бүтүп атат. Жакын арада тендерге беребиз, генподрядчик тандоого. Жок, ал жерде Минфин акчасын бөлүп берген, по-моему, 10 миллион сом болот. Правильно, да? Жок, бул жылга 500 000. Планда 10 миллион турат. План боюнча 2 миллион бул жылда. 10 миллионго көтөргөнбүз. Азырчы планда. Так. Качан башталат ал? Тендер өтүп, договор келишим түзүлсө, анан ошол акчаны көтөрүп беребиз да. Азыр пока тендерди күтүп атабыз да. Сиз азыр эмесин жүргүзүп атасызбы жанагы эмеде? Проекттин сметанын документациясы болуп атат да азыр. Болуп атабы? Ооба. Ошону тездетип койсоңуздар, себеби деген мына тарых өтө маанилүү да. Ошол Кара Булак айылы, ал жерде целая культура да. Ал жерде артефакттар бар. Биздин кыргыздар ошол жерде 3000 жылдан бери жашап аткан деген артефакттар бар да. Ошондуктан азыр могу Тажикстан өзүнүн соцсеттеринде, эмелеринде өзүңөр билесиңер, каяктагы болбогон бармагынан соруп алган тарыхтарды чыгарып, биздин жерде чыгарып атат да. Ошого ушунга окшогон эмени поддержка кылып туруп, вообще тарыхты поддержка кылыш керек да. Ошону эме кылып койгулачы. Ладно? Ошону тездетип койгулачы. Рахмат.